Матраимов камактан чыкты. Райымбек Матраимов эч жакка чыкпоо тил каты менен камактан бошотулду. Буга чейин ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайында болчу. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары мартта Баку шаарынан кармалып, Кыргызстанга алып келинген. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ИНН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Биздин байланыш номерлер +7926 717 03 31. Урматтуу кыргызстандыктар, буга чейин жергиликтүү кеңештерге үгүт өнөктүгү башталаардын алдында сиздерге видео кайрылуу жасап, анда алдыдагы шайлоонун маанилүүлүгүнө токтолдум эле. Бул жолу соц тармактагы баракчам аркылуу дагы бир ирет сиздерге кайрылууну туура көрдүм. Азыр шайлоолор мурункудай эмес. Мурун кандай болгонун баарыңыздар эле менден жакшы билесиздер. Карусель дегенди колдонуп бюллетендерди таңгактап урнага таштаган учурлар болгон. Азыр анын бири жок. Бардыгы автоматташтырылган. Бишкекте же облустардын борборунда туруп, аркылуу айылдардагы өздөрүнүн жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлай алышат. Бир шайлоо тилкесинен бир добуш берип, анан кайра башкасына бара коюп добуш берем деген карусель фокустар өтпөйт. Санарип системасы тигил же бул жаран кайсыл шайлоо тилкесинен добуш бергенин дароо көрсөтүп коет. Өлкө боюнча бардык шайлоо тилкелеринде видео байкоо камералары коюлган. Алар борбордук шайлоо комиссиясынын башкы имаратынан түздөн-түз көрүнүп турат. Кыскасы, добуштар уурдалат, шайлоонун жыйынтыгы бурмаланат дегенге кыпындай да негиз жок. Мунун баары эмнеге жасалып жатат? Элибиздин эң башкы конституциялык укугун ишке ашыруусун камсыз кылуу үчүн жасалып жатат. Шайлоолордун чоң кичинеси болбойт. Жергиликтүү эле кеңештердики деп жээрбеңиздер. 17 ноябрда шайланып келген депутаттар биринчилерден болуп эле $4500 чогулду. Буюрса да $35500 калды. Кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турган болсоңуздар сөзсүз түрдө ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн 20 ноябрь 2024 жылга сөзсүз түрдө бир отчет кылып сиздерге айтам. Ушул кайрымдуулугуңуздардан жазбаңыздар. Аябай чоң бир суммаларды которуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн токтотпогон инсандар бар экен. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Бүгүн туруп ушул терминалга барып дагы да улантыңыздар туугандар. Ушул кыздын жакшысы болуп кетүүсү үчүн. Кабат сен эми багың дагы бир жолу кайталап айтып берсең, 0554 00 70 84 эмбанк номерим. Махаббат Б деп чыгат. Урматтуу эл журт, жардам берип коңуздарчы, кыйналып. Сураныч, Алла ыраазы болсун сиздерге. Ушинтип боорунан кан аралаш суюктуктар чыга баштаптыр эми. Кайдыр карабастан биз көппүз, миллиондогон, 100 миңдеген адамдар көрүп атат. Ошолордун арасынан бир аз эле каражат которуп кеткендер болсо деле, бир 100 миң адам бир 100 сомдон салып койсо да 1 миллион болот экен туугандар. Ушинтип токтотпосо, эгерде колуңуздарда көбүрөөк болгон болсо, анда көбүрөөк таштап койсоңуздар да ушул кыз үчүн жардам болот. Эгерде ашып кала турган сумма болсо, аны сөзсүз түрдө эжекебиздин айтуусу боюнча ушул башка ооруган муктаж инсанга өткөрүп берет эжекебиз өзүнүн колу менен. Анда бүгүн көрүп турасыздарбы, анда сөзсүз түрдө барып, терминалга барып, серикпестен туруп, ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Азыркы учурда туугандар, махабаттын салмагы 43 килограммга жетиптир, арыктап. Келгиле, эми ушул кичинекей кызыбызды колдон келген жардамды берип сактап калайлы, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Жерлерден элдик курултайдын делегаттарын шайлашат. Андыктан элдик курултайдын курамдык сапаты сиздер шайлай турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарынан көз каранды болот. Курултайда кайсы гана маселе болбосун көтөрүп чыга алышат. Сөз эркиндиги жок, бизге кысым болууда деген айрым журналист сымалдар, блогер сымалдар бар. Ошолорго айтаарым, өзүңүздөрдүн аймактан, шаарлардан, айылдардан курултайга делегат болуп шайланып келиңиздер. Өзүңөрдүн эл алдындагы аброюңарды көрсөтүп, бийликке карата каалаган суроолоруңарды бериңиздер. Биз силерден кача турган суроо жана маселе жок.
Дүжүр курултай болду же дүжүрлөр шайланып келишти деген сөздөрдү кайталабаш үчүн бийликке нааразы болгон блогерлер, журналисттер, активисттер, акылдуу сымалдар элди курултайга шайланып келип, болгон суроолоруңарды узатып, ой пикирлериңерди, дооматтарыңарды түз эфирде ачык айтыңыздар. Курултайдын делегаттарын шайлоого бийлик, мамлекеттик түзүмдөр кийлигишпейт. Элдик курултай бул бийлик менен элдин ортосундагы диалог. Мындан артык дагы кандай диалог керек силерге? Өткөн курултайларда айтылган көйгөйлөрдү чечип келе жатабыз. Ошол эле мектеп, бала бакча, турак жай маселелери айтылган. Бул багытта кандай иштер аткарылганын жана аткарылып жатканын билесиздер. Бул айылда, тигил шаарда жол начар, ал жок, бул тартыш дегендердин баардыгына көңүл буруп аткарып келе жатабыз. Дагы бир жолу кайталайм. Курултайда делегаттар каалаган маселесин көтөрө алат. Кыргызстанда сөз эркиндиги болуп келген жана боло берет. Каалаган сөзүңдү ачык айта бер. Элдин баары эле айтып жатат. Эч кимге тыюу жок. Болгону жалган айтпа, бирөөгө курулай жалаа жаппа, жеке абройго шек келтирбе, элди козуткан жалган маалыматтарды таратпа. Европа жана Америка өлкөлөрүнөн качкын макамын алыш үчүн өз өлкөңдү, өз элиңди жамандаба. Эми жыйынтыктап айтсам, 17 ноябрдагы шайлоолорго активдүү катышыңыздар. Андан кийин элди курултайдын делегаты болууга аракет кылыңыздар жана делегат болуп келип, элди түйшөлткөн, элге пайда бере турган маселелерди көтөрүңүздөр. Биз аткарууга даярбыз. Ошол биринчи күндөн баштап биз өзүбүз көрүп атабыз. Кыргызстанда 2021 жылдан баштап ошол шайлоолор өтүп келатат. Эң негизги президентибиздин Садыр Нуркожоевичтин УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичтин талаптары бул шайлоо таза өтүш керек. Шайлоо процесстер таза болуш керек да. Ошондой эле эч ким добуштарды сатпаш керек, сатып албаш керек да. Бул жерде бүт баарыбыз көрүп турабыз. Мурун буга чейин кандай шайлоолор болгон. Азыр бир топ эле алдыга жылуулар өзгөрөлүү болуп жатат. Биз баарыбыз ага тилектешпиз. Ошол үчүн азыркы койгон талаптарды баарыбыз эске алып, таза шайлоону өткөргөнгө, шайлоого барып, таза кандидаттарды шайлаганга өзүбүз милдеттүүбүз. Бул ар бир жарандын милдети. Бул келечек, Кудай буйрса, 5 жылдын келечеги. Ошол үчүн биз ошого бүт шарт түзүп беришибиз керек. Ошол жаман көрүнүштөр, административдик ресурс колдонуу, добушторду сатып алуу деген фактылар болсо, президент менен Садыр Нуркожоевич УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич аябай катуу чаралар көрөт деп айтылды. Ошол үчүн азыркы күндө биз мына көрүп атабыз, бүгүнкү күндө андай көрүнүштөр болгон жок да. Бул эмненин белгиси? Бул таза процесске баарыбыз көрүп атабыз, таза процесс болуп жатат. Ошол үчүн мен дагы бир жолу айткым келет, келаткан дем алыш күндө жергиликтүү кеңештерге шайлоо болот. Баарыбыз өзүбүздүн добушубузду берип, таза, мамлекетчил, мекенчил, регионду ойлогон, ошол мамлекет үчүн салым кошкон талапкерлерге добуш берели. Капысынан канайымдан кат келсе. Айгүл Жапарованын атын жамынып кызматка коебуз деген эшелондар көбөйгөнүн президенттин маалымат катчысы билдирди. Ал 1-айым мамлекеттик, муниципалдык жана жеке компаниялардагы кызматтарга дайындоо үчүн эч кимге тапшырма бербей турганын эске салды.